Саламатсыз урматтуу замандашым, сабагыбызды андан ары улантабыз. Биз эсиңизде болсо өткөн сабакта граф ABS модулуна киришкенбиз. Бүгүн ушул граф ABS модулунда перонун параметрлерин карамакчыбыз. Перо дегенибиз ошол калеми десек болот, калем сап десек болот. Бизге сүрөттү экранды тартып берип аткан калемдин ар кандай параметрлерин өзгөртүүнү карап көрөлү. Эң биринчиси эле set pen color. Set деген орнотуу деген түшүнүлөт. Pen калем, color түсү. Демек, ошол сүрөт тартуучу калемибиздин түсүн беришибиз керек экен бул жерден. Экинчиси set pen width, жоондугу, башкача айтканда туурасы. Экинчиден биз ошол перонун туурасын же болбосо жоондугун беришибиз керек. Жана set pen style, перонун стилин беришибиз керек. Жалпы пунктир жана башка. Мына стилдери бул жерде көрүнүп турат. PS solid дегенди берсек, үзгүлтүксүз мындай болгон сызыкты берет. PS clear десек, анда ошол түссүз сүрөттү берет. PS dash үзгүлтүктүү сызык, PS dot чекиттер менен берилген сызык, PS dash dot сызык чекит менен берилген. Ал эми PS dash dot dot болсо, сызык эки чекит жана башка. Эгерде дагы бир дотту койсоңор, анда 3 чекит жана башка болуп кете берет. Эми ушуларга арналып бир мисалдын үстүндө иштеп көрөлү. Мынакей бизге бир мисал берилип атат. Program graphic 2 uses graph ABS integer begin set window size set pen width 5 set pen style PS dash circle 256 window height div бөлүнгөн 2 деп атабыз. Бул эмнени аткарат? Демек, uses менен кошуп атабыз. Va и integer. Муну азырынча колдонбойбуз, бирок кийинки сабактарда абдан керек болот. Өзгөрмө ошон үчүн кошуп кете берели. Begin set window size, биринчи терезенин өлчөмүн бердик. Set pen width, экинчиден ошол биз колдоно турган перонун же болбосо калем саптын жоондугун бердик, 5 пиксель деп. Set pen style, PS dash деп бердик. Бирок азыркы учурда биздики бул стиль иштебейт. Эмне үчүн дегенде, стиль качан биздин перобуздун жоондугу 1 пиксель болгондо гана иштейт. 5 бирден чоң маанини берсек, анда ал стиль иштебейт дагы. Сплошной деп коет орусча, же болбосо жалпыланган эле түз сызык сызып берет. Circle дегенибиз циркла, бул basic тилинде да эле ушундай. Демек, айлана сызуучу оператор. 256 дегенибиз бул борборунун координатасы, x боюнча координатасы, y боюнча координатасы. Ал эми window height дегенибиз радиусу. Башкача айтканда, биринчи x координатасы, y координатасы, анан үчүнчүдөн болсо радиусту беришибиз керек экен. Div бөлүнгөн 2 дегенибиз бул ошол window height дегенди биз билебиз. Демек, window size менен 512 деп берип атсак, 512-ни 2-ге бөл деп атат. Бүтүн сан чыккандай кылып. Эми гана ушуну киргизип көрөлү биздин программалоо тилибизге. Анда көчүрөбүз дагы. Копировать жана вставить. Азырынча биз pen width'ти бир кылып көрөлү, анткени биз азыр стилдерди дагы карашыбыз керек, Иштетип көрө турган болсок, бизге туура эмес деп чыгарат, анткени биздин бул жерде түрлүү чекит коюлбай калган экен. Мына түрлүү чекитти коебуз, эми баштайбыз. Мына айлана сызып берди. Биздики азыр стилибиз PS dash болуп аткан, башкача айтканда сызык, үзгүлтүктүү сызык. Эми мына ушул жерден биз PS dash'ты өзгөртүп көрөлү. Мына биздин стиль боюнча да кандай стилдер бар эле. PS clear өчүрүп салат. Dash, dot, solid. Азыр мисалы solid дегенди коюп көрөлү. Анда PS solid. Solid деген бул үзгүлтүксүз сызык дегенди түшүндүрөт. Көрсөтсөк, мынакей үзгүлтүксүз сызыкты берди. Кийинкисине PS dot'ту же болбосо чекит дегенди коюп көрөлү. Dot. Иштете турган болсок, анда мындай чекиттер сызды. Эми PS dash dot деп көрөлү. Dash dot. Анда эмне болот? Анда сызык чекит. PS dash dot дагы бир dot кылып көрөлү. Анда сызык эки чекит. Дагы бир dot кылып көрсөк эмне болот? Анда катаны чыгарды, неизвестный идентификатор PH dot. Эмне үчүн дегенде,
Биз 3 жолу дотту колдонууга болбойт экен. Анткени биздин стиль боюнча 2 эле дотту колдонууга уруксат берилет экен. Көрдүңөрбү? Ошондуктан 2 дотту гана колдоно алат экенбиз. Мындан башка дагы эмнесин берсек болот? Мынакей биз карайлы бул жакта color же болбосо түсүн өзгөртүп беребиз. Set pen color RGB менен берилет бул дагы. Көчүрөбүз дагы кайра бул жака көчүрүп келели. Ctrl V жана ütүрлүү чекит менен ажыратабыз сөзсүз түрдө. Мынакей RGB red, green, blue кызыл, жашыл, көк. Бул жерден ар кандай өзгөртүп кое берсек болот. Мына ушул түс менен кандай болот экен, аны көрөлү. Ошибка выражения биздики ката кетип калыптыр. Кайсы жеринен ката кетти? Бул жактан дагы бир кашаны унутуп койгон турбайлыбы? Мына биздики жанагындай түс менен берди. Эми башка түскө өзгөртүп көрөлү. Мисалы кызыл түс кылып коелу, анда бул жактарды биз 0 кылып салабыз. Мына болсо 255 деп коебуз. 255 иштетсек, анда кызыл түстө чийип берди. Эми ушундай эле ушул жерден биз мунун жоондугун чоңойтолу, мисалы 5 деп коелу. Анда биздин жанагы стилибиз иштебейт, бирок жоондугу чоңойду, Ушундай эле бул жерде circle параметр менен, circle оператор менен берилген радиусун кичирейтели. Мисалы Windows weight бөлүнгөн 2 деп атпайлы, муну жөн эле 100 деп коет турган болсок дагы болот. Анда 100 радиусту, 100 пикселдеги радиусту айлана сызып берет. Ошондой эле 100 div 2 дегенибиз бул 2ге бөлүү дегенди түшүндүрөт. Жоксо 2ге көбөйтсөңөр болот десек, анда 2ге бөлүү. Жоксо 50 радиустагы чийип берип атат. Муну тескерисинче көбөйтө турган болсок, анда 200 радиусту чийип бериш керек. Мынакей азыр көрсөк, 200 радиустагы айлананы чийип берди. Мындан башка дагы өзгөртө турганбы? Set Windows size'ды өзгөртсөк болот. Мында мисалы 700 бүтүр 700 деп койсок болот. Муну дагы өзгөртүп көргөнбүз мурунку сабактарда. Мына анда 700дөгү пикселдеги бизге терезени чыгарып берет экен. Мына достор, демек бул ушул Graph ABS модулундагы перонун же болбосо калем саптын ар кандай параметрлерин койгонду үйрөндүк. Ушуну менен бул сабагыбызды аягына чыгаралы. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.